Каса Миң долбоору 2007 жылдан бери келе жатат. Ал жылы Кабулда ири долбоорду ишке ашыруу боюнча 4 мамлекеттин катышуусунда меморандумга кол коюлган. Анда жайкы мезгилде Кыргызстан менен Тажикстан, Ооганстан, Пакистанга тартыш болуп жаткан электр энергиясын сатуу каралган. 14 жылдан бери башка келишимдер жана сатылчу электр энергиянын баасы бекитилип, техникалык, экономикалык негиздеме даярдалып, жумуш быйыл башталган. Жумуш бизде 1 февраль 21 жылдан Баткен областында башталган. Ал өзүңүздөр билгендей президент өзү барып ачып ошол ишти баштаганбыз да. Бул февралдын мэринде. Казыр болсо Ош, Баткен областында көп иштер жүрүп калды. Ошондой эле жакын арада мына Жалал Абад областында башталды. Жалал Абад менен Оштогу линиянын узундугу 40% түзөт, а Баткен областы боюнча 60% түзөт да. Анан көп жумуштар Баткен областында жасалып бүтүп атат. Каса Миң коммерциялык долбоор болуп эсептелет. Өз кезегинде Кыргызстан Жалал Абад облусундагы Датка көмөк чордонунан Тажикстандын чек арасына чейин жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын тартат. 500 киловольт электр энергиясы өтүүчү 455 чакырым линия Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарын аралап өтөт. Бүгүнкү күндө 736 тирөөчтүн курулуш аянтчаларына кирме жолдор курулду. 650 тирөөчтүн чуңкурлары казылды. 589 тирөөчтөргө арматура коюлуп, бетондолду. 405 тирөөч орнотулду. Курула турган электр тирөөчтөрдүн жалпы саны 1241 даана. Ишке 135 техниканын түрү жана 300 жумушчу тартылып, анын 65%-ын жергиликтүү тургундар түзөт. 3 облуста инфраструктуралык объектилерди куруу үчүн 6 курулуш база түптөлгөн. Долбоорду даярдоодо эки тараптуу изилдөө иштери жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында эксперттер региондун экологиясы жана жергиликтүү тургундар үчүн долбоор коопсуз деген корутунду чыгарышкан. В данном документе были предусмотрены все превентивные. Эгерде белгиленген эрежелер сакталса, электр берүү чубалгылары адамдын ден соолугуна коркунуч келтирбейт. Калкты электр талаасынын таасиринен коргоо максатында санитардык ажырымдар жогорку чыңалуудагы чубалгылардын трассасын бойлой орнотулат. Санитардык коргоо зоналарынын талаптарына ылайык линияга жакын турак жайлар көчүрүлүп, керенти акчалары төлөп берилген. Электр энергияны Кыргызстан менен Тажикстан Түштүк Азиядагы эки өлкөгө экспорт кылат. Биздин өлкө Пакистанга киловатт саатын $5.15, Ооганстанга $5.10 сатуу келишимине жетишкен. Биргелешкен ири долбоордогу өзүлүшүн Кыргызстан 2023 жылы аяктоо алдында турат. Талдоочулардын пикиринде Кыргызстан энергетикалык потенциалын колдонуп, ГЭСтерди модернизациялап, чакан ГЭСтерден жана альтернативдүү булактан энергия өндүрүлсө, киреше алып келчү долбоорго айланат. Уланбек Тиканбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.